Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыз сабак презентация. Сойлоп жүрүүчүлөрдүн көп түрдүүлүгү. Сабактын максаты сойлоп жүрүүчүлөрдүн көп түрдүүлүгү менен таанышабыз жана алардын келип чыгышын карайбыз. Сабактын планы боюнча алгачкы кескелдирик сымалдар, ташбакалар, крокодилдер, кабырчыктуулар, жылаандар түркүмү жана сойлоп жүрүүчүлөрдүн келип чыгышы менен таанышып болобуз. Бул класстын өкүлдөрүнүн кургакта да, сууда да жашоочу түрлөрү бар. Сойлоп жүрүүчүлөрдүн кээ бир түрү сууда жашаса да, аба менен дем алышат. Көбүйүсү кургакта өтүп, жумурткаларын кургак жерлерге тууйт. Кээ бир түрлөрү түнкүсүн, ал эми кээ бир түрлөрү тескерисинче күндүз күн ысыкта активдүү болот. Сойлоп жүрүүчүлөрдүн активдүүлүгү чөйрөнүн жылуулугуна көз каранды. Суук күндөрү кыймылсыз болуп, зат алмашуусу төмөндөйт. Кышында узакка чейинге киришет. Бул алгачкы кескелдирик сымалдар түркүмү. Бул түркүмдүн өкүлдөрү байыркы рептилиялардан болуп саналат. Гаттерия Жаңы Зеландияда кездешет. Сырткы түзүлүшүнө боюнча гаттерия кескелдирикке окшоп кетет. Гаттериянын эң бир чоң өзгөчөлүгү төбөсүндө 3-чү көзү бар. Гаттериянын узундугу 75 сантиметрге жетет. Жумурткада түйүлдүк 15 айга чейин өлчүйт. Гаттерия 20 жылдан кийин жыныстык жактан жетилет да 70 жыл жашайт. Ташбакалар түркүмү. Булардын териси катуу сөөк айланган. Алардын капталдары кошулуп, дене чопкутун түзөт. Чопкуттун алды жана арт жактары ачык. Чопкуттун алдыңкы өңдөйчөсүндө башы жана алдыңкы буттары, ал эми арткы өңдөйчөсүндө арткы буттары жана куйругу чыгып кирип турат. Ташбакалардын жаактарында тиштери жок. Ташбаканын 300гө жакын түрү бар. Көпчүлүгү тропик өлкөлөрүндө жашайт. Борбордук Азияда ташбакалардын эки түрү кездешет. Талаа ташбакасы жана саз ташбакасы. Талаа ташбакасы чөп менен азыктанса, саз ташбакасы жырткыч жаныбарлар менен азыктанат. Пил ташбакасы. Инд жана Тынч океандардын аралдарында пил ташбакасы кезигет. Анын салмагы 200 килограммга жетет. Кыргызстандын Чүй, Ош областында талааларда, дың жерлерде талаа ташбакасы болот. Буттарында 4 бурчтуу тырмактары бар. Тиштери жок. Чүйдө чейимден апрелде чыгат. Ургаачылары кум менен топурга аралашкан жерлерге ийин казышып, жумурткаларын туушат жана көмүп коюшат. Жумурткалары сүйрүү болот. 2,5 айдын ичинде жумурткадан балдары чыгат. Көбөйүүгө 5-6 жашында жетилет. Крокодилдер тропик алкактардын байырлайт. Көбүнчө көлдө, сазда жана дарыяда кездешет. Алардын узундугу 2-5,5 метрге чейин жетет. Сууда да, кургактыкта да жашоого жөндөмдүү. Алардын алдыңкы буттары 5 манжалуу, арткы буттары 4 манжалуу, арасында жыргактары бар. Крокодилдин ар бир тиши өзүнчө көзөнөкчөдө орун алган. Жүрөгү 4 бөлүктөн турат. Крокодилдер жырткыч жаныбарлар. Жумурткаларын көлдүн суунун жээгиндеги кумдуу жерлерге тууп көмүп коюшат. Крокодилдердин 21 жакын түрү бар. Кабырчыктуулар түркүмүнө кескелдириктер, жылаандар, хамелеондор кирет. Алардын денеси катуу мүйүз сымал кабырчык менен капталган. Кескелдириктердин денеси узунча келип, куйруктары ичкирээк, буттары жакшы өөрчүгөн. Кээ бир түрлөрүнүкү жоголуп кеткен. Көздөрү калканч менен жабылат. Денеси кабырчык менен капталган. Кескелдириктин көпчүлүк түрлөрү коркунучту сезгенде куйруктарын кесип жиберүүгө жөндөмдүү. Бул регенерация деп аталат. Кескелдириктер уруусуна бизде Кыргызстанда 5 түр кирет. Никольский кескелдириги, цинктер уруусу. Кыргызстанда алай жайдак көзү, чөл жайдак көзү, узун буттуу цинк көп кездешет. Борбордук Азиянын чөлдөрүндө, Тянь-Шань алай тоолорунда жашашат. Омурткасыз жаныбарлар менен азыктанышат. Кыргызстанда боз кеккон, Түркүстан кеккону бар. Боз кеккондун узундугу 53 мм жетет.
Башы 3 бурчтуураак болуп, өңү ачык боз, денесинде туурасынан кеткен күмүрт сызыктары болот. Жумурткаларын июнь айынын аягында тууйт. Августтун башында жумурткадан балдары чыгат. Курт кумурскалар менен азыктанышат. Агама уруусуна Кыргызстанда төрт жолу тегерек баш, такырчыл тегерек баш, тала жана Гималай агамалары кезигет. Төрт жолу тегерек баш, такырчыл тегерек баш Борбордук Азиянын жана Кыргызстандын топурак кумарлашкан такыр жерлерин байырлашат. Бир жылда бир нече жолу пештей жумуртка тушат. Курт кумурскалар менен азыктанат. Кыргызстандын Чүй өрөөнүндө Фергана кыркатоолорунун этектеринде сары жылан деп аталуучу бутсуз кескелдирик таралган. Сырткы көрүнүшү жылаанга окшоп, сойлоп жылат. Жылаандардан айырмаланып кескелдириктердин күмүрт келген ирмелүүчү жаргакчасы кабагы өрчүгөн. Бул пайдалуу кескелдирик. Ургаачысы бир жолу 10го жакын жумуртка тууйт. Боз земземдер же эчки эмерлердин Кыргызстанда бир гана түрү кездешет. Алар Алай кыркатоосунда, Фергана өрөөнүндө тараган. Өңү боз, денесинин каптоосунда туурасынан кеткен күрөң түстөгү тилкечелер жана майда тактары бар. Денесинин өлчөмү 60 сантиметрге жетет. Куйругу 80 сантиметр, салмагы 2-3 килограммга чейин жетет. Кемирүүчүлөрдү, майда жандыктарды жок кылат. Териси кымбат баалуу болот. Жылаандар ар кандай тиричилик чөйрөлөрүндө кездешет. Жылаандардын денеси башына, мойнуна, толкоюна, куйругуна ачык айкын бөлүнгөн эмес. Буттары жок. Дене булчуңдары жакшы өрчүгөн. Жылаанда кулак тарсылдактары болбойт. Анын жаактары таңдай сөөгү байламтарлар аркылуу байланышкан. Ошондуктан жылаандын оозу чойлугуч келип, өзүнөн жоон келген жаныбарларды да кармап жутат. Жылаандын азыктануусу ар түрдүү. Мисалы, суу жылаандар кармаган олжосун кургак жерде гана жута алышат. Уулуу жылаандар өзүнүн олжосун чагып же кысып өлтүрүп анан жутушат. Уулуу жылаандардын үстүңкү жаагында узун уулуу тиштери жайгашып, уу безинде уусу пайда болот. Жылаандардын жумурткатуучулары жана тирүүтүүчүлары бар. Кыргызстандын кара чаар жылаанынын бир гана түрчөсү тала кара чаар жылааны кездешет. Денесинин үстүнөн бозомук каралжын ийри буйру кара сызыкчалары кетет. Боор жагы агыш болот. Бул түр 1600 метр бийиктикке чейин тараган. Эркеги менен ургаачтын узундуктары бирдей болот. Узундугу 260 мм жетет. Уулуу жылаан. Калкан тумшук. Ар түрлүү жерде, мээлүүн өрөөндөрдө, дың жерлерде, шагыл таштардын арасында, эң жогорку бийиктикте 3200 метр бийиктикке чейин арча токойлордун арасында жашайт. Түсү боз чаар болот. Уулуу жылаан, майда кемирүүчүлөр менен азыктанышат. Суу жылаандар. Кыргызстанда Чүй ысык көл ойдуңунда Фергана өрөөнүнүн түндүк бөлүгүндө кездешет. Суу жылаандар уруусунун ичинен ок жылаандын уу пайда кылуучу бездери начар өрчүгөн, уусу күчсүз. Кескелдириктер майда жаныбарлар менен азыктанышат, пайдалуу жаныбарлар. Оролмо жылаандар. Уруусуна чоң жылаандар кирет. Көбүнчө ысык чөлдүү өрөөндөрдө, талааларда байырлайт. Борбордук Азияда эки түрү жашайт: чыгыш оролмо жылааны жана кумчул оролмо жылаан. Кыргызстандын Чүй талаас өрөөндөрүндө чыгыш оролмо жылааны кезигет. Анын узундугу 1 метрге чейин жетип, уулуу эмес. Булар 7 айча күндүз жана түндүксүн активдүү болот. Бир жылда 10-20га чейин балдарын тирүү туушат. Кемирүүчүлөр, кескелдириктер майда жаныбарлар менен азыктанат. Булар эч бир зыяны жок жаныбарлар. Мындан 3000 жыл мурда жерде сууда жашоочулар суудан чыгып кайра кирип, жашоого ыңгайлануу учур болгон. Ошол учурда жер бети өсүмдүктөргө жана курт кумурскаларга бай болгон. Бул мезгил мезозой заманынын Девон дооруна аягына туш келген. Стегоцефалдардан кургакка чыкканда жуп сүзгүчтөрү буттарга айланып, жуп эмес сүзгүчтөрү жоголгон. Ички түзүлүштөрү да өзгөргөн. Стегоцефалдардан 50 миллион жыл ичинде табигый тандоонун натыйжасында сойлоп жүрүүчүлөрдүн алгачкы тобу пайда болгон. Мезозой заманында сойлоочулар жерден, сууда жана абада таралган. Ошондуктан мезозой сойлоп жүрүүчүлөрдүн доору деп аталат.
Ошол кезде сойлоп жүрүүчүлөрдүн басып, сойлоп жүргөндөрү жана учуп жүргөндөрү да болгон. Мисалы, тиранозавр, куйруктуу учуучу ящер, ихтиозаврлар. Мезозой заманынын балдар, эми үйгө тапшырмага көңүл бургула. 30-параграфты окуп чыгасыңар. Байыркы сойлоп жүрүүчүлөрдөн бүгүнкү күнгө чейин кайсы түркүмдөр келип жеткенин айтып бересиңер жана ошондой эле класс урумдан сойлоп жүрүүчүлөрдүн көптүрдүүлүгү боюнча тесттерге жооп бергиле. Саламатта калгыла балдар.